Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, акыркы убактарда кыргыз кино тармагы негизи жаңылыктарга бай болуп келип атат. Ошондой эле бүгүнкү күндө жаңы Кыргызстандагы биринчи жолу экшн боевик жанрындагы биринчи фильм чыгып атат. Жаныбек аталышындагы. Бүгүн биз ушул фильм жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Учур жаштар театрынын актёру, эл аралык Номад Станц группасынын каскадеру Бактыбек Нурматуллу. Бактыбек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алгач бул кино жөнүндө сөз кылаардан мурун кыскача трейлерди көрүп алсак, We came to fight, we came to win. We lost before, but never again. Back on our grind, you know what it is. Yeah, yeah, this is our year. Knocked us down once, we got up again. Put in the work, so I know we gon' win. This is for real, we never pretend. We gotta win, 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 yeah. Had to stop being base. All of my dreams had to chase. бул негизи сиздин мындай Кыргызстанда бул жанрдагы биринчи фильм деп айтылып атат. Анан бул ой пикир качан келди эле, кандай келди эле? Анан мунун негизи эле ошол кино жөнүндө айтып берсеңиз алгач. Бул идея негизи бул киного себепчи болгон айта берейин. Мен болгом. Анткени ошо биздин балдарга кино тарталы деп, анткени көп жылдан бери эле кинодо иштеп жүрөбүз. Бирок өзүбүз кино тартпайт экенбиз. Биздин достор киношниктерге барып бой коюп, постановка кылып, түрктөр жасап жүрөбүз. Балдарга айткан болчумун, өзүбүз деле тартып көрсөк, ошо элге кылган нерсени өзүбүзгө кылып жасап көрсөк кандай болот десек, балдар туура кабыл алган. Ошентип жүрүп эле анан Ринаттар менен таанышып, кинолорунда иштеп калдык. Биринчи Жалбыз сериалында иштеп, андан кийин Умай деген сериал тартышты. Ошол жакта иштеп атанан алар менен кеңешип, жакшы дос болуп калдык. Анан айтсак алар дагы биздин идеяны колдоду. Келгиле анда ушундай кылабыз, биздин дагы ушундай кинонун убактысын алып койгонбуз деп калды. Анан давай тартса тарталы. Анда бизге 15 күн убакыт бергиле, биз ойлонуп кеңешип эме кылалы деп отуруп, идея айтып, сценарий жазып, общий 2 айдын ичинде сүйлөшүп, тартып бүттүк, Кудай буйрса. Анан ушул эмне себептен экшн боевик жанрында кылган деп? Себеби дегенде биз азыр трейлерден көргөндөй эле аябай бир кыргыз кинолоруна окшогон кино болуп тур да. Эмне үчүн ушундай жанрда тарталы деп чечтиңиз? Азыр көбүнчөсү ар бир нерсенин толкуну болобу деп койдук да. Башында элдин баары комедия көрөт, анан сүйүү темасында ушундай кылды. Анан ойлодук эл деле балким ошондой тамашадан, ушундай нерседен тоюп, балким суусап тургандыр экшнга депчи. Анткени акыркы учурда кандай комедия тартпасын, экшн кино тартпасын, бирок кошулуп калды да экшндарчы. Ошондон улам биз толук экшн кылып көрөлү деп колубуздан келген ишти жасап көрдүк. Жалпы кинонун идеясы эмнеде ушул? Албетте фильм трейлери суроолорду калтырат экен, көргүн келтирип, мындай кызыктуу кылыпчы. Жалпы кинонун идеясы эмнеде? Бул жөнөкөй адамдын тагдыры жөнүндөбү? Ошол идеясы жөнүндө да сөз кыла кетсек. Муну жаап жашырып айтайын деп койсо. Бул үй бүлө, жашоо баардыгы эле камтылган, сүйүү дегендейчи. Ошол эле жашоо турмуштан улам үй бүлөсүнөн урушуп, семьясы менен ажырашып, ошол учурда эле жөн жок жерден кетип баратып, ошондой тоноочуларга кабылып калган. Ошол кезде баалуу буюмун алып кеткен болот да. Ал баалуу буюм аябай мындай айтканда апасынан калган аманаты, ошонун артынан издеп атып, кинодо айтылгандай чоң ажыдардын куйругун басып алат. Ошол эле убакта үй бүлөсүнө кол салышат, үй бүлөсүн алып кетет. Аягы ошол үй бүлөсүн кармаш үчүн, сактап калыш үчүн анан ошол кадамга барат да. Бирок ал убагында военный болгон, спецназ болуп иштеген бала болот да. Демек кайсы бир адамдын башына келген мындай бир кара
кырдаал, жаман кырдаалдын баарын бир күндө келип чогулуп калгандай болгон турбайбы? Ошол баардык сыноону жеңип туруп анан акырында бактылуу болуп жашайт дегенде. Анан негизи бул сиз башка кинолор тармагында да иштеп жүрөсүз да, бул кино тартуу учурунда мисалы Кыргызстанда азыркы учурда кыргыз кинолорунун жалпы жанрларын карап көрсөк, бул көбүнчө комедияга, мындай бир жеңил желпи темаларга көңүл бурушат экен да. Анан бул фильмди тартууда сиздерде кандайдыр бир коркунуч болгон жокпу? Бул тема элге кандай сиңип кетеби, сиңип кетпейби дегендей. Анткени антип деле корккон жокпуз, анткени эл деле кинону талдап, барктап билип калды. Мурун байым кино өнүгө электе жаңы тартылганда элге кызык болуп баардык кинону көрсө, азыр адамдар деле кинону бул жакшы, бул жаман деп өзү талдап калды да. Анан ошол үчүн биз деле ошол айтор эми биздин колубуздан азырынча каскадер болуп иштегенден кийин келген жумуш ушул экен. Колубуздан келишинче рисковать эттик. Мындай айтканда Кыргызстанда андай нерсени жасап көрөлүк. Биз жасап аракет кылып иштеп көрдүк да. Анан буюрса кино чыккандан кийин анан багамдап айтпасак. Анан ошол каскадер катары эми силердин жалпы мындай чыгармачылык топтун көбүнчөсү ушул тармактан келгендер турбайбы? Анан ошол кино тартуу учурунда кандай кызыктуу окуялар болду? Кандай бир мындай адаттан тыш көрүнүштөр болду? Эми андай нерселер көп эле болду. Кызыктуулар да болду, кейиген күнүбүз да болду, düşкөн күнүбүз да болду деп. Кинонун эң эмеси биздики жалаң ночной съемка болду. Мисалы кечинде саат 5-те барсаң, эртең мененки саат 8-ге чейин болуп, адамга кечки уйкудан калган ушунчалык кыйын экен. Же биз ушунчалык кино тартабыз деп аракет кылып алган үчүн чыдадыкпы, айтор 18 күн биз үчүн аябай кыйын болуп кетти. Уйкубуч аягында мындай эле деп калат экенсиң да. Бирок чыдап ошону до конца тарттык да. Ошол эле кызык болду окшойт бизге. Ал эми андан сырткары кандайдыр бир учурлар мүмкүн бирөөлөр жараат алган дегенде ал жакта аябай ушундай экшендар көп экен, бирөөсү чуркап бараткан, секирип кеткен деген сыяктуучу. Ооба, эми андайлар болду. Бир балабыз экинчи этаждан секирген кезде бутунан травма алып калды. Эки жигитибиз взрыв учурунда бетин күйгүсүп алды, колун күйгүсүп алды дегендей. Эми азыр бирок баары жакшы. Сон болуп калды, алардын баарын карадык, ордуна келишти дегендей. Кинобуз да жакшы болуп, сону чыкты. Ошого кубанычта болуп, премьераны күтүп отурабыз. Анан сиздер мисалы ошол каскадерлук кесип жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Эми Кыргызстандын каскадерлору жалпы дүйнөдө көптөгөн мындай чоң кино проектилеринин үстүнөн иштеп келет. Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз, кантип эмне себептен улам Кыргызстандын каскадерлору ушундай бир эл аралык атакка, даңкка жетти деп атышат да? Эң биринчиси эле ошо эр жүрөктүгү. Бул каскадерлукта ошо көбүнчө жүрөк керек деп коет. Тухуң болсо, жүрөгүң болсо, секир деген жерден секире алсаң дегендейчи. Анан көбүнчө ошо биздикилер ат жалында жакшы ойнойт дегендей, ат үстүндө чоңойгон үчүн ат минүү биз үчүн мындай оңой нерсе. Чет жакта ал нерсе алар үчүн оор да. Биринчиден тартип, ошол эле эр жүрөктүгү, анан ошол иштемчилдиги болуш керек. Сиз өзүңүз кантип бул кесипке келип калдыңыз эле? Мен өзүм актерлук окуу жайды бүткөм. Бүтүп Курманжан Даткага киного иштеп баргам. Агайыбыз практика болсун деп 5ти бүткөндө жиберген. Ошол жакта жүргөндө ошо каскадер байкелерди көрүп калдым. Ошончалык суктандым. Байкелерге барып, мен каскадер болом дейм. Минтип таласың, тигин таласың дейт. Даба деп. Кыласам, кыла албасам да айтам. Бирок ошол моментте айткан нерселерин жазап аттым. Ошентип анан байкелер күлүп, анан балким шагым сынбасын дедиби, макул
бош учуруңда бизге келип ат минип тур деди. Ошол сөз эле мага ушунчалык мындай эме берди, дух берди. Ошо менен бош учурумда бар аттарым менен мантип минтем. Кийин келгенден кийин залга айтты, ошол жакта зал бар деп. Анан ошол жака барып колуман келишинче байкелер айткан нерселерди жазап, даярданып, тренировка кылдым. Анан съемка чыкты, бардым, өзүмдү көргөздүм, ошо менен кеттим. Каскадер катары кандай мындай эл аралык проектлерге дейсизби же ошол Казакстандын рыногунда көбүрөөк иштеп калыптырсыз? Кайсыл проектлерди, кандай мындай учурларга дуушар болдуңуз? Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Душар болгондо кандай травма алыппы? Травма болобу же кандай болуп мындай бир коркунучтуу учурлар боюнчабы, ошолор боюнча да айтып берсеңиз. Эми баягы көп эле эмеде айтып жүрөм, ошол эң эме болгону ошол жана бизде эле Көкбөрү кинодо ат бетим тебелеп кетти. Казакстанда ошо бир фильмде Казак ханствосы деген кинодо актер төшкө чабам деп оозго чабып оозумду жырып таштаган. Ошол убакта эле кейигем. Же ушу менен актерлук кесибим өлдүбү, ушинтип эле каскадер болуп каламбы же эмне болобум деп, анткени оозго 8 шоп тигилген да. Анан Кудай жалгап билинбей бүтүп калды. Жакшы карадык байтор. Ошол анан 2015-жылы ошо Крымга барганбыз, Викинг деген кинодо. 6 метр карагайдын үстүнө туруп түрткөндө кулап чогуу секиргем. Ошол кезде бутум мэйт үзүлүп кеткен. Ошол убакта эң биринчи проектим болчу. Жатып алып ойлондум. Ойгүлүк экен да. Ушинтип жанымда кыйнабай эле тиги шаарда жүрө берсем эмне болот эле? Балким бөлөк жумушта болсам деген, бирок андай болбойт экен. Жан дүйнөм ошол нерсени каалады. Анын баары мен үчүн, өзүм үчүн тарых, өзүм үчүн сыймык. Көп деген жерге бардык, көп деген кинолорго иштедим. Ошон үчүн мен андай нерсеге өкүнбөйм. Анан ошол башка өлкөлөрдөгү кино тартуу процесси менен Кыргызстандагы кандай айырмаланат экен? Себеби дегенде, мисалы, азыр карасак, Казакстанда тартылган кинолордо көбүнчө социалдык кайсы бир темаларды алып чыгып атат, мындай элдердин күнүмдүк көйгөйлөрдү алып чыккан. Эми албетте ар кандай болот, бирок алар көбүрөөк ошондой темаларга көңүл буруп атат да. Ал эми бизде болсо мындай ошол процесстер темасын тандоо боюнча кандай айырмаланат экен жалпы? Эми баягы эметкенде азыр кино көбүнчөсү частный эле тартып, кимде акча бар, кимде камера бар, ошол кино тартып атпайбы бизде. Казакстан чет жака, мисалы Өзбекстан жака бардык, башка көп эле жерге бардык. Ал жакта болсо мамлекет жакшы көңүл бурат. Эми бизди деле сүйүнтүп быйыл жакшы проекттер болот деп атат. Ошондой эле болуп кетсин. Эми алар көбүнчө исторический фильмдерге басым жасап атат. Муунга калсын деп тарыхын тартып көргөзүп атат. Бизде мындай айтканда ойлонуп көрсөм, даяр сценарийлер көп да. Биздин канча деген баатырларыбыз бар, эмне деген баатырлар бар да. Ар бирин тартсак эле кинода. Мамлекет жакшы көңүл бурса, биз алардан кем кала албайбыз, ашып кетишибиз мүмкүн. Анткени эле ошол Казакстанда, Өзбекстанда иштеген кинодо кыргыздар көп. Же оператору, же каскадеру, же ушундай да. Ошонун баарын чогултсак эле, биримдикке келип тартса, бизден сонун кинолор чыгат. Ошол айырмачылыгы бизде ошол болгон кино жака жакшы көңүл буруп койсо, биз өйдө кетебиз дегендей. Анан кино тартканда сиздин оюңузча, мисалы, кээ бир кинолор аябай техникалары менен өзгөчөлөнөт, анан кээ бирлер болсо аябай жакшы теманы, жакшы ой пикирди мындай сапатын бир аз төмөн кылып тартат экен да. Ошондо эмнеси маанилүү сиздин оюңузча? Мындай ошол көптөгөн өзүңүз киного жакын киши болгондон кийин аларды катышкан киши катары гана эмес, мындай көрүүчү катары да баалайсыз да. Биз бир кинону көргөндө биз жөн гана көрүүчү катары көрөбүз, а сиз болсо мунусу мындай кылыптыр деген жерлер болот да ойлогончу. Ошол нерсе сизге кандай айырмасы бар? Кимиси маанилүүрөөк? Эми маанилүү болгондо эми ар бир карга деле баласын аппагым дейт дегендей,
ар ким тартканда ал киносун жамандабайт да, бирок эми ошол учурда команданы туура тандаса, художниктен, оператордон, режиссердун ошол берген задачасынан болот. Бирок эми ошол эле жаманды дагы жакшы кылып койгон бул режиссер, художник, оператор. Жакшыны да жаман кылып койгон бул ошол команда десем болот да. Ошон үчүн эч нерсе дей албайм, ал ар бир адамдын ошол өзүнөн да деңгээлине жараша. Анан Кыргызстандагы азыр мисалы сиз эгер ушул биринчи киноңор чыгып атат, анан дагы кандай темалар бизде ачылбай калып атат деп ойлойсуз да? Себеби дегенде албетте өнүгүү бар бул тармакта. Ар кандай жаңы керек болсо космоско байланышкан кинолор чыгып атат. Кайсы темалар сиздин оюңузча мындай бир көңүл бурууга муктаж киночулар үчүн? Мен билбейм, менде акча болсо мен исторический кино тартмакмын. Анткени биздин ошо жаңы эле айтып кеткендей тарыхка байбыз да. Ошол баардык ушуга чейинки өтүп кеткен биздин аталардын тарыхын жазып, ошолорду кино кылып, кааласак жана турецкий фильмди сериалдардай кылып, монтип сериал кылып тартсак дагы бизде түгөнбөчү эмелерибиз бар, тарыхыбыз бар. Ошондой нерсени тартпакмын. Анан азыркы учурда ошол кино тармагына мындай жеке кишилердин акчалары деп атпайсызбы? Ушундай идеяларды кайсы бир кишилер колдоого даярбы? Бизде мындай бир киного инвестиция жасоо, кинону кандайдыр бир биринчи акчасын салып, анан кийин бул деле бизнестин бир түрү да эми мындайча айткандачы. Ошондой кылганга даярбы бизнестин кишилери? Билбейм аны. Аны ошол бизнесмен байкелер менен сүйлөшүп көрүп анан айтыш керек го дейм. А сиздердин кино кандай болду бул жагынан? Бул биз өзүбүз, ар кимибиз өзүбүз ошол нерсени бөлүп алып, ошого жараша иштеп, таап, тарттык да. Жетпегенин өзүбүз чыгарып дегендей, болбосо бирөөнөн сурап келип дегенде өз күчүбүз менен тарттык. Анан ошол мисалы кино тартып атканда ушундай болсо болмок деген мындай бир нерселер болдубу? Ушун бул жагын мындай кылып, мисалы мүмкүн бул жагында мамлекет ушундай жардам берсе, же бул жагынан мындай болсо жеңилирээк болот эле деген бир ой пикирлер болот го. Ушуну бирөө колдоп ийсе болмок деген сыяктуучу ушундай учурлар болдубу? Жок, бизде азыр болгон жок, анткени айтор биздин баардык нерсебиз шаар болду. Ойлогон нерсебизди эми баарын атабай эле коеюн, бирок ортодон спонсор болуп, зданияларды бергендер, машинабыз майын куюп бергендер, ушундай спонсорлор көп эле болду. Ошон үчүн биз мындай кыйналган деле жокпуз. Балким администраторлор кыйналгандыр, бирок бизге мындай жеңилдей эле болду площадкада. Ал эми жалпы эле Кыргызстандагы кино тармагынын өнүгүүсүндө эмнелер жетишпейт деп ойлойсуз? Кайсыл мындай бир техникалык мүмкүнчүлүктөрбү же профессионалдарбы? Кайсы бир тармакта кесипкөйлөр жетишсизби? Кандай кылса көбүрөөк өнүгөт деп ойлойсуз? Бизде баардыгы бар деп айта алам. Анткени ошол эле частный болгондор дагы, мисалы көрүп жүргөн биздин инилерибиз, байкелерибиз бар, баардыгы бар. Студиялары бар, камералары бар, бүт светтеринен баардыгы бар. Болгон акча жетишпейт. Ошо колдоочу спонсор жетишпейт да. Акчасы болсо баары эле азыр мындай кино тартам дегендер толтура да. Ошого эле мамлекет жакшы көңүл буруп, акча бөлсө балким сонун кинолор чыгат болуш керек дейм. Анан кино тармагында ушул экшн, сиз ар кандай жанрларда иштеп калбадыңызбы? Ошол эле тарыхый кинолордун тартуусунда кайсыл жанр көбүрөөк оор болот да, мындай тартканга, андан кийинки продакшн, пост продакшн дегендей тармактарында? Айткандай эле баарынан ошол исторический фильмдер, ошол заманга барыш, ошол кылымдагы мисалы да, бир кылым артта эле болсо ошол учурдагы буюмдар, ошол учурдагы кийим, адамдар кандай болгон, ошондой локация издеш, жасаш. Эми азыр современный фильмине кээсиң, көчөгө чыксаң любой жерден тартып аласың.
Тиги исторический фильмде болсо ошону атайын издеп таап, ошол илгерки нерселердин баарын курап жасап чыгыш. Ошол Шаарларды куруу. исторический фильм оор деп айтам. Анан негизи эле эми кыскача өзүңүз жөнүндө да сөз кыла турган болсок, ошол кино тармагына кантип келип калдыңыз эле? Бул жалпы окууда, ушул мектепте окуп жүргөндө кантип мындай мен актер болом деген пикир качан пайда болду эле сизде? Мен деген момундай болгон. Мен кемпирдин колунда өскөн баламын, чоң апамдын колунда. Анан мен ошол айылда калам дечимин. Бир армияга барып келем болсо, болду. Тамашалап улакчы болом деп койчумун. Бирок кичинекей кезимде мындай ырдаган жакшы көрүп, кинону көргөндөн кийин чыгып алып ошолорду кыялданып, секирип, сальто секирип, ушинтип жүрчүмүн да. Көрсө ошол кезде эле мындай эме болгонбу айтор билбейм. 11-дө бүттүм. Классташтардын баары шаарга кеткен. Мен айылда калгам. Анан жүрүп туруп анан кайра балдар келди. Анан августта кете баштайт го. Кетип туруп айылда жалгыз мен калып калдым. Ошол кезде мындай өлө жаман болдум. Ушинтип эле айылда жалгыз калып каламбы деп анан барып апама айттым. 25 августта. Мен окуйнчу деп. Десем анан кичине болбой атып анан макул болду. Ошентип 26-сы даярданып 27 августта элдер 3 күн 4 күндөн студент болобуз болсо мен окууга баргам. Барганда да мен биринчи физкультурныйга баргам. Мен ушундай спортсмен болом, ушунтайм деп баргам. Барсам аякта бала толуп калыптыр. Жанында Бешенали бар экен. Анан үйдөгүлөр айтып калды, сен ырдайсың, ушинтип калчу элең го, жүрүп кирип көр деп. Кирсем ошол жакта кабыл алып атышыптыр. Барып ырдап бер деди, ырдап берсем эле жактырып, сен актер бол, сен актер болушуң керек деп эжекебиз кабыл алды. Ошо менен кирдим дагы, анан башталды. Анан студент болуп окуп жүргөндө кайсыл мисалы кайсыл ролду мындай бир ар бир актердун эмеси болот го, кыялы болот го, кыялданган кайсы ролду ойногуңуз келчү? Мен чынын айтсам, 5-ти бүткүчөктү ушул чыгармачылыкты, искусствону жакшы түшүнө алган жокмун. Аралашып жүрдүм, бирок ошондо деле мындай түшүнө алган эмесмин. Бирок ал жакта студенттик кезде сүйүү темасында спектакльдер болчу, ошол учурда ошол сүйүү темасындагы ролдо, мелодрамада сүйүшкөндөрдүн ролун көбүрөөк ойнодум. Качан мен ошол 5-ти бүтүп киного келгенде мен түшүндүм. Анан ошол кезде да айтып калдым, 5 жыл түшүнүп жакшы окуп койгондо мындан да жакшы болмок экен депчи. Бирок шүгүр өкүнбөйм. Ал эми кандай мисалы ушул жалпы эле актерлордун бир дагы бир кыялданган нерсеси, мен ушул актер менен чогуу бир тасмада тартылсам деген дагы бир ойлонушат экен да. Сизде ушундай бир кыял барбы? Жок, мен антип кыялданып көрбөптүрмүн. Башка актерлор менен деген жок да. Анан негизи театр менен кинонун кандай айырмасы бар? Кимиси оорураак келет сиз үчүн? Баардыгы эле кинодо сен ойной албай калсаң, камераны токтотуп кайра дубль кылсаң болот. Театрда сен сахнага чыккандан кийин эл сенде отурат. Сен жаңылып калбай кайра башынан баштайынчы дей албайсың да. Ошон үчүн театрда сен даяр болушуң керек. Менин оюмча театрда оорураак да. Ошон үчүн аракет 1 ай 2 ай даярданып спектакль чыгарасың. Ошол учурда деле унутуп калбаш үчүн жакшы да. Кинодо болсо текст аласың, унутуп калсаң стоп, жаттап даярдап кайра ойноп кете бересиң да. Театр жаңа айткандай баштадың аягына чейин. Ал эми жалпы театрды алып карай турган болсок, кайсы бир убактарда ушул мындай талкууларды көрүп калдык да, элдер театрга барбай калды, театрдын маанисин көп билбей калды депчи. Азыр кандай учурда театрдын абалы, андагы иштеген актерлордун, көрүүчүлөрдүн? Азыр театр шүгүр жакшы. Элдер келип, кадимкидей кассадан билет алып алып, бул спектакль качан болот экен деп күтүп, мисалы биздин
Кыргызстан театрында адамдар күтүп спектакль көрүп калышты. Бизге башында келгенде айткандай, адамдын күзгүсү бул театр дейт да. Театрды канчалык көрсөң, өзүңдү көрүп, ушунчалык түзөлүп оңолосуң деп коет да. Ушул нерсени көп эле кишиге айтмакмын. Бош убактың болсо, жөн убактың өткөзгүчө андан көрө театрга барып, жакшы спектакльдерден көрсөңөр, балким жан дүйнөңөр өзгөрүп, балким жашооңор өзгөрүп калат депчи. Бул театр жакшы нерсе, жакшыга эле үндөгөн, адамга маданиятты үйрөтө турган, айткандай күзгүсү адамдын. Ал эми сиз өзүңүз ушул актёрдук кесипти ээлеп келгенден бери кандай өзгөрдүңүз мындай жеке адам катары? Себеби дегенде кээ бирлер айтышат, актёрлор улам ар бир ролду аткарып жүрүп, мындай аягында өзүнүн ким экендигин да унутуп калышы мүмкүн депчи. Себеби дегенде ушунчалык ролго берилип кетип, бир айдан кийин башка адам болуп калат, андан кийин башка ролду башка адам болуп калат дегендейчи. Эми аны кичине күчтүүрөөк актёрлор айтпаса, мен анчалык өзүмдү кыйын актер катары кабыл албайм. Анткени менин көбүнчө басымдуулугум бул каскадерский жумуш менен өттү да. Анан ошон үчүн азыр мен айтып алып кийин актерлор көрүп алып күлбөсүн. Ал суроону ошо бир ошондой жакшы бир кыйын актерлор келгенде айтпаса, мен мындан өтүп кетели деп коесуң. Бирок ошол эле учурда сиз өзүңүз да байкайсыз да кандайдыр бир өзгөрүүлөр болгонунчу. Мисалы, ошол мектепти бүткөн сиз менен, мектепти бүткөн Бактыбек менен азыркы убактагы Бактыбекти мындай салыштырганда. Бактыбектин 11-де бүткөнү менен азыркысынын айырмасы жок. Болгон эле кичине цифр алмашып, бала кичине толуп монтип кеткен болбосо, окуп жүргөндө деле ушундай болчумун, азыр деле ушундаймын. Негизи мен аябай эле жөнөкөйрөөк болушум керек деп коем. Бирдей эле. Жанагы сурооңузга айтып кетейин, жана роль дегенде, конечно, адамды ишендириш үчүн, мисалы, ушул суроону берип атат окшойсуз. Мисалы, алкаштын ролун берсе, конечно, ошол алкаштын анализдейсиң, изденесиң, балким көчөдөн ичип жүргөн байкелерди көрөсүң. Ошол нерсенин адамды ишендириш үчүн ошого киргенге, ошол ролго эме кылабыз да, аракет кылабыз. Анан көбүнчө бирден тамашалап калсаң, сен артистсиң, сен актёрсуң дейт го. Ошондойлорго айткым келмек. Биз жумушубуз качан сахнага чыкканда артистпиз, актёрбуз. Сахнадан чыккандан кийин, мындай айтканда, Бактыбекмин да. Ошол сахнада образыбызды элдерге ишендирип, жакшы ойноп бере алабыз. Аракет кылабыз, анткени биздин кесибибиз. Ошол нерсени сүйүп, аракет кылып, ошо менен нан таап аткандан кийин. Жалпы дүйнөлүк режиссерлорду алып карасак, мисалы, бардык ушул биз тарапта биздин чөлкөмдө тартылган кинолордун баары кайсы бир дүйнөлүк режиссерлордун методун, ошолордун иштеткен кандайдыр бир ошолорго окшоштуруп тартканга аракет кылат да. Ал эми кыргыз киносунда мүмкүн же сиз тарткан кинолордо ошол кайсыл режиссердун киносуна көбүрөөк мындай басым кылып, ушул сыяктуу тартсак болот деп, мындай ошондой пикирлер барбы бизде? Андай ойлонуп көрбөптүрбүз, бирок мен угушумча ушундай нерселер көп кездешет экен. Мисалы, сиз бир кино тарткансыз, сиздин сюжетиңиз дагы баардык нерсеси окшош да. Мен сиздин киноңузду көргөн эмесмин, бирок мен кино тартып туруп, адамдарга көргөзгөндө бирөө айтат да, ушундай кино тарткан, көрүп көр деп. Көрсө эки окшош болуп калат экен да. Анан ойлоп коем, адамдар баары эле кино болгондон кийин, бул жашоодон алынат да. Жашоо өзү кино дейт го. Балким бирөөнүн тагдырын алып, сценарий кылып жазып, ушундай го. Ушул сыяктуу эле жашоодо ошондой окшоштук нерселер болгон үчүн бирин бири тураган сыяктуу болуп калабы деп ойлоп коем. Бирок биз антип моундай кылалы, монтип көрөлү деп көрбөптүрбүз. Бирок биз тамашалап, бул Жаныбекти Джон Уик деп, экшен деп эме кылганбыз, бирок Джон Уик кинодогудай сценарист эмелери да окшош эмес, просто элдерге тамаша кылып күлүп, Джон Уик, Жаныбек деп айтып калдык да. Сиздин оюңузча кинонун коомдогу ролу кандай болуш керек? Бул адамдарды жөн гана эс алдыруубу, тарбиялообу же кайсы бир нерселерге түртүүбү?
кино баардык нерсени жасай алат да, же кандайдыр бир эмоцияларды чыгарууга. Эми бир эле учурда негизи кинону колдон келсе ошол учурда эле сабак катары, тарбия катары адамдын жан дүйнөсүн эми баягы адамдар деле киного барып же кайгырып келейин же монтип келейин дебейт да, бир сүйгөнү мененби, жубайы мененби барып бир ушуга чейинки стрессин чыгарып, көрүп, эс алып кичине болсо да 1-2 саат болсо дагы эс алайын дейт. Ошол учурда балким бир жашоого болгон көз карашын оңоп, түзөп кетсе бул жакшы нерсе болуш керек. Ошого аракеттенип тартабыз, анан билбейм, эл. Бирок адамдар өздөрү ар кандай кабыл алат да. Мисалы мен бир кинону көрсөм бөлөкчө түшүнөм, сиз өзүңүз бөлөкчө түшүнөсүз да, эми адам өзүнүн деңгээлине жараша. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Сиз өзүңүз азыр ошол кино боюнча дагы кыскача маалымат берип, мүмкүн чакырып, ошондой элдерди эмне үчүн келиш керек деген суроого мүмкүн жооп берсеңиз болот. Эми азыр кинону келип көрүңүздөр. Кино Кудай буйрса жакшы тартылды. Мактабайын, келип баамдап өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айтып, кинодон кийин балким биздин Instagram каналыбызга комментарийлериңерди жазып, балким биз адашып калган нерселер, кемчиликтерибиз болсо айтып, толуктап берсе, биз дагы 2-3 кинолорубузду түздө оңдоп кетебизби. Кайсыл датадан баштап чыгат? 23-январдан баштап баардык кинотеатрларда, бүт баардык жакта болот. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Кыргызстанда биринчи жолу чоң экрандарга чыгып аткан Жаныбек экшн боевиги тууралуу сөз кылдык. Негизи эле жалпы Кыргызстандагы кино тармагынын өнүгүүсү, андагы кемчиликтер, мүмкүнчүлүктөр жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Учур жаштар театрынын актёру, эл аралык Номад Станц тобунун каскадеру Бактыбек Нурматуллу болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.